Kulağыңызlarga күмүштүргөн мына ушул окуяга бир өзгөчө көңүл бурсак, бир канча Ибрахим алейхиссалам баласын курбандык чалуу менен бирге бизге бир канча сабактарды, өрнөктөрдү берет. О балам, түшүмдө сени муздап атыпмын, кандай дейсиң дейт. Бүгүн бизде кээ бир нерсени аталар эле чечебиз. Балам, балага баш жете эле аралашпа, чоңдордун сөзүн укпа деп. Болбосо, мына ошол үй бүлө маселесинде башкада аял менен, кабыргаң менен, балдар менен кеңешкен бул жакшы нерсе. О балам, түшүмдө сени муздап атыпмын, кандай дейсиң? Баласы айтат: "Кала я абати." Араб тилинде аби деген сөз ата. Абати болсо атажаным, атакем деп эркелетип айткандагысы. Балам, мен сени соем десе: "О атакем, ифал ма ту'мар." Кудай буйрган нерсени аткар. Сатажидун иншалла минас сабирин. Мени иншалла сабырдуулардан табасың дейт. О балам, мен сени муздаймын десе, Кудай буйрган буйрукту аткаргын, атажаным дейт. Бул жерде эмне үчүн араб тилиндеги ата деген сөздү колдонбосун, атакем, атажаным деген сөздү колдонду десе, алымдар айтат, жана бизде орусчада сөз бар, жизнь бумеранг деген. Ибрахим пайгамбардын баласы Салих экен. Ибрахим пайгамбар өзү пайгамбар, Аллахнын досу. Бирок Ибрахимдин атасычы. Ибрахимдин атасы жеткен атеист, капыр, мушрик, күнгө, ташка, тоого сыйынган адам эле. Ибрахим пайгамбардын доорунда эстеликтерге, айкелдерге сыйынышат эле. Ибрахим пайгамбар: сыйынбагыла, бул болбойт. Бул капырчылык десе болбосун, ошого сыйынат эле. Ибрахимди баары жаман көрөт эле. Намрут деген каргышка калган падыша мына ошол доордо Ибрахим пайгамбарды отко кыргыздырып, азаптаган. Ибрахим пайгамбар өзү баласындай болгон жаш кезинде атасы ташка, тоого сыйынганын көрүп туруп: "Я абати ла та'буду шайтан." О атажаным, шайтанга сыйынба. Инна шайтан кана лир-рахмани асия. Чындыгында бул шайтан мээримдүү болгон Аллахка тоң моюндук кылган дейт. О Раббим, о атажаным, атакем, өзү атасы капыр болсо дагы, шайтанга сыйынса дагы, атажаным, шайтанга сыйынба. Бул шайтан Кудайдан жөө качкан деп кайрылат. Ибрахим пайгамбар атасы динсиз болсо дагы сылык болгондугу үчүн, атажаным дегендиги үчүн, кийин арадан жылдар өтүп баласы соем десе дагы атажаным деп жооп берип атат дейт. Бүгүн атасын карлар үйүнө таштагандар, пенсиясын алып койгондор, пенсиясын алып ичип койгондор, какшаткандар, кыйнагандар, бул баладан кайтаарына өзгөчө бир өрнөк. Жакшы болгон болсоң атаңа жакшынын кайтаары бул өрнөк, жамандын кайтаарын биз бүгүн коомубузда жашап көрүп атабыз. Атасын ургандар башкалар, баласынан келтек жегенин башка болгон. О атакем, Аллах буйруган болсо мени мууздай бергин, мени сабырдуулардын катарынан табасың деди. Мына ошондо Ибрахим пайгамбар Аллах Тааладан сураганда: "Жөн эле Аллахым перзент бер дей бербестен, Робби хабли минас салихин, Аллахым салих перзент бер деген дуасынын кабыл болгонун эми түшүндү. Балам салих экен, Кудай берген перзент экен, ыраазы болду дейт. Бул мууздаймын десе дагы макул болгон бул мына ошол исламдын тарбиясы, мына ошол имандын тарбиясы, мына ошол пайгамбар тарбиясы, мына ошол Кур'ан тарбиясы. О балам, мен сени муздаймын десе, атаке каалаганыңды кыл дейт. Бардыгыбызда перзент бар. Көп жанакы алыска чыгып, акылыбыз жетпей турган нерсени айтпайм. Телефонуңузду берип туруң, бир аз ойноюн дегенде, кой заряды жок десең, бүгүн балаң кандай мамиле кылып атат, таразага тартыңыздар. Ибрахим пайгамбар баласына телефонду берип туруп, Исмаил деген жок. Кой балам телефон чукуба деген жок. Кой балам дискетекеге барба деген жок. Балам машинага тийбе деген жок. Балам пенсияма тийбе деген жок. О балам, мен сени мууздаган атам дедиле. Я абат, атажаным, ифал ма ту'мар. Буйрулган нерсеңди аткар. Сатажидун иншалла минас сабирин. Мени сабырдуулардан табасың дейт. Аталар, дин жаназада, никеде, айт намазда, анан мындай болгон жумада гана керек эмес. Дин бул толугу менен ихлас, толугу менен бактылуулук, толугу менен бул адам баласына бир бактылуулукту, ынтымакты, биримдикти, өнүгүүнү, өсүүнү камсыздап берген өзүнчө бир система. Тилекке каршы отко айдаса ташка качат деп көпчүлүгүбүз динден качабыз. Мечитке келгенде башкада ушул батыраак бүтүрбөйбү экен, башка кылбайбы экен, жумушка башкага. Бирок бул мечит кээ бир университеттер бере албаган тарбияны берет. Бул мечит мына Ибрахим пайгамбар берген тарбияны берет. Мууздаймын десең дагы балаң, ата мен сени кимин каалаганыңды кыл дей турган тарбияны берет. Тилекке каршы ушул мечиттен, ушул медреседен, ушул илимден, ушул динден качкан кээ бир эже карындаштарга, кээ бир аталарга таң каласың. Фатима энебиз
Hazreti Ali'nin ayalı. Ölüm aslında jatkanda janına bir sahabi ayal kirse ыйлайт. Emne ыйлайсыз oyun ekem dese, hazır kokus men ajalım jetip kaldı ölsem, kepindep tabuttun üstüne koyasınlar. Tabutun içinde baratkanda 5 kavat kepindin içinen dene müçömdün çoğuşun erkekler kötörüp atıp karagаны başına kantip çıdayım betim çıdabay atat деп ыйлайт. O enekem ыйлаба. Men çıkıp hazır tabutun törpüsüne stойка turguzуп, tabutun çetini tosуп koyam көрбөйт degende Allah razı olsun. Oşentçi men ölügüm tabutun üstünde baratıp erkeklerge denen bilinbesin deydi. Biz uşunday enelerdin tarbiyasını alışыбыз керек эле. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabi kan nucum bi ayyihim ihtadaytum. Menin sahabalarım yıldız siyahtu kimisini erçisen gerem tuğra jol hidayat tabasыңар deydi. Biz uşul enelerdi erçiş керек эле bizdin ayalдар. Tilekке karşı bugün batıştı başkanı mini yupka kiygendi, çeçingendi erçip Hazreti Ali şamçıraktardı öçürgülü. Fatima'nın kölökösüne çoğuçun erkeklerinin közü düşpösün deydi eken ayalın kızganıp. Çındığında banka kirsen keyde adamlar akça alıp otkan bulup. Akçaсын alар men Ali bu çontoy işime көрсөтпөй чыгат. Ne üçün? Akça bağlı болгондугу üçün. Köçödө kızlar мына жерден кийинип жүрөт. Bizde деле күндө жаназа башка болуп атат. Аялдарды көмгөндө барып кабырда ороп туруп атпайбызбы? Аялдарды жууганга эркектер киргенибиз жокко? Ayallarga жуудуруп атабыз. Ne üçün? Erkek kirse uyat болот. Erkek sanın көрсө uyat болот. Çaçın көрсө uyat болот. Ошоның үчүн ayalga жуудуруп атабыз. Şariatыбызda hiç bir erkek жок болуп калып, ayal ölüp kalsa kim жуат деген маселеде алымдарыбыз айтат. Балагатка жетелек, жаш балага сыртта үйрөтүп, кирип ушинтип жууп чыгасың деп айтат дейт. Эч ким жок болуп калса дагы, майли нара карап жууп койгула эркектерге боло берет деген сөз эмес. Bir ayal kalbay kalsa dagы, ошол аялды көмүш үчүн erkekler kirip жууганга башкага уруксат бербейт шарият. Балагатка жетелек, аялдын дене мүчөсүн түшүнбөгөн, кумары козголбогон, чочубаган, ойгон элек жаш баланы үйрөтүп, ошол жууп тазалап койсун деп айтат. Бүгүн бизде акыл эсин бардыгы көчөдө жылаңач, бардыгы көчөдө мини юбка менен бардыгы. Ошону айса туура эмес кабыл алганыбыз, мына биздин тарбия. Жетиппиз, урматтуу аталар. Өзгөчө мына экрандан көргөнүң баары мечиттегилер бардыгыбыз, ошол кыз тарбия кылгандар, бардыгыбызда бала бар, кыз бар. Bir pavarot жасабайлыбы? Кайтпайлыбы? Фафирру илаллах. Аллах Таала кереметті Кур'анда Кудайга кайткыла, чуркагыла. Инни лакум минху надирун мубин. Мен Кудайдан силерге ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Келиңиздер бүгүн бир Кудайга кайта турган учур келбедиби? Кыяматка жакын акыйкат, батыл, туура эмести туура, туураны туура эмес деп көрүп калат дейт. Мына ошондой доорго жетиппиз. Раматылык чубак устазымдан уктум элем. Карышкыр ала букага келиптир. Sen кара, ана ак бука экөөң өтө чырайлуусуңар. Мына кара бука экөөңөрүн видиңерди бузуп атат. Ушу кара буканы секин арага бөлүнүп турсаңар, ушуну жеп кетсем. Экөөң бириң аппак, бириң ала була чырайлуу болуп жүрөсүңөр. Макул. Ошентип ажырап турса кара буканы жеп кетет. Эртеси күнү келип туруп ак уйга айтат. Ак уй, sen özün appak bolup жүрбөйсүң, мына кара аралашкан ала буканы жеп кетейин, анарак көрбөй турсаң. Макул ошент дүйнөдө мен эле красавчик болуп жүрөйүн деп нарак карап турса, аны жеп кетет. Үчүнчү күн келип туруп, эми агуй шериктериң кетти, сени коргой турган ишим калбады. Эми өзүңө келдим дегенде, мен бүгүн эмес, ошол кара бука кеткен күнү эле өлгөн экенмин дейт. Кара буканы жеген күнүң эле мени кошо жеген экенсиң дейт. Мен өзүмдүн бир тууганымды, өзүмдүн диндешимди ошондой эле салып берген экенмин сага дейт. Ыймансыздарга каяктагы бир биз Кыргызстан 95% мусулманбыз деп айтабыз. 5% бирөөлөрдүн бизге таасирленип башка кылып, али кетерин, али эрте соцсеттен башкадан унчукпай карап турганыбыз, бул адепсиздик, бул ыймансыздык. Кудайдын астында эртең жооп беребиз. Ибрахим пайгамбарды отко ыргытканда суу ташыган кумурсканын окуясын баарыңар билесиңер. Ал кумурскага сен ташыган суу менен бул пажар от өчпөйт. 9 миллион калкы бар мамлекет, 9 миллион адам 6 ай чогулткан дейт ошол отунду. Ибрахим пайгамбар күйгөн отунду. 9 миллион адам 6 ай чогулткан отунду өчүрүш үчүн кумурска суу ташыганда сенин отуңа сенин сууңа өчөбү ушул от десе, өчпөйт. Бирок кыяматка Кудайдын астына барганда ким тарапта экенимди, позициямды билдирип коеюн дедим дейт. Позициямды билдирип коеюн дедим дейт. Туура сенин укугуң башка нерсени чечпеши мүмкүн, бирок Кудай астында жүзүбүз жарык болуш керек.